Assalamu alaikum, урматтуу Бесин YouTube каналдын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар, урматтуу туугандар. Биз убада кылгандай Казакстанда болгон окуялар жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу туугандар, Казакстанда болгон окуялардын эмнелерден ушул окуялар келип чыкты. Бул окуялардын келип чыгышы ошол бийликтин эл менен эсептешпегенин кесепетинен эмне болду десе, эл ушундай абалга жеткирди. Жаңы жылга чейин эски баада турган газга болгон баалар ал эми жаңы жылдан кийин эки эсе көтөрүлгөн. Жана ошонун кесепетинен ушул эл көтөрүлүп отуруп аягы ушундай абалга жетти. 2 январь күнү эл чогулуп баштады. Жана ошол эле күнү бийлик өзүнүн орган кызматкерлерине ишенип, аларды жалдады дагы элди камап баштады. Ага да карабады эл. Эл деген эл экен, муну токтотуп болбойт экен. Ошондуктан эл менен эсептешиш керек, ким болбосун. Демократия бул эл бийлиги. Эл каалаган адам президент болот, эл каалабаган адам президент болуп отурсагы түшүрүп койгонго укугу бар. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул демократиянын ушундай бурчтары бар, ушундай пайдалана турган жерлери бар. Эл ушул пайдаланган жеринен чыгып, өзүнүн эркин оюн, эркин нааразылыктарын айтып баштады. Ал арада экс-президенттин кол тийбестик макамын алып таштаганга дагы кыйкырышты. Жана ошол эле күнү Касым-Жомарт Токаев элге кайрылуу жасады. Сабырдуулук өндөдү. Жана ошол газга болгон, бааларга болгон көтөрүлүп кеткен сеналарды түшүрүүдү убада кылды. Бирок эл ага токтободу. Аягы Алматага чейин жетип барды. Жетип барды дагы ошондо бийлик өзүнүн орган кызматкерлерине ишенип, мурдагыдай камап, суу чачып, үркүтүп, антип-минтип, коркутуп, камазак токтоп калат деп ойлоду да, тилекке каршы эл ага карабады, токтободу. Эл тойгон экен, жеткен экен ушундай деңгээлге жетиштигине, бирок ошондой камагандарга да аракет кылды. Ортодо телефондор өчүп калды, интернет булактары иштетпей койду, бирок тилекке каршы эл токтободу. Бирок ушул элди биздин саясий лидерлерге окшогон лидерлер жоктугунун кесепетинен кээ бир наадандар башкарып пайдаланып калды. Дубайда жүргөн кээ бир чорныйлары келип, Дики Арман дегендер келип, ушул карапайым калкты, жаш балдарын пайдаланды. Ал арада уурулар өздөрүнүн пайдаларына иштеп баштады. Кээ бир Кудайдан коркпогон алкаштары өзүнүн пайдасына иштеп баштады. Уурулуктарды кылып магазиндерде, уурулар телефондорду уурдап баштады, мынакей чоң бизнес центрлерди талкалашты. Айтор ушундай надандарды, жанагындай акмактар, Кудайдан жана мамлекетин, элин сыйлабаган акмактар өзүнүн пайдаларына пайдаланып баштады. Ошол арада Касым-Жомарт Токаев өзүнүн бийлигин органдарына ишенип тапшырды да, органдары туруп берет деп ойлоду, бирок органдары элдин көпчүлүгүнөн бир аз шашты, коркту дагы. Эмне болду? Элге кошулуп кетти. Элге кошулуп кеткенден кийин Касым-Жомарт Токаев эч нерсе кылышын билбей калды. Жана мурдагы туңгуч президенти Казакстандабы же башка мамлекетте экендигин эч ким билбей калды. Касым-Жомарт Токаев өзүнүн тактысынан түшүп калыштыгынан коркуп, эмне кылды? ОДПКдан жардам сурай калды. Бул ОДПК мунун курамына кирген мамлекеттер, эгер кайсыдыр бир мамлекетте бир четтен бир душмандар кол салса, булар жардамга дайым даяр эле. Бирок буларга четтен эч ким кол салган жок. Атайын шефтерин заказы менен, алардын көрсөтмөлөрү менен ошол элдин аразында мамлекетке каршы иштеген террористтер бар деп атады дагы, чоң шылтоодо тапты дагы. Эмне кылды? ОДПКдан жардам сурады. Ага мүчө болгон мамлекеттер жардамын заматта жөнөттү. Ага биздин мамлекетибиз дагы мүчө экен, биздин мамлекетибиз дагы 150 аскерин жөнөттү. Айтор туугандар,
Булардын баары эмнеден келип чыкты десе, ушул элдин кызыкчылыгы менен эсептешпегендигинин кесепетинен ушундай абалга жетти. Бул бир көрүнүш эле. Тилекке каршы азыр ал жакта кандай абал болуп атат дагы, кандай маалыматтар каяка тарап атат, азыр эч ким билбейт. Азырынча бардыгы оозуна талкан салгандай отурат. Бирок мен ойлойт